Президент Кыргыз-Тажик жаңжалынан ок жеген чыгарачыга үй берди. Президент Садыр Жапаров 23 февралда ата мекенди коргоочулардын күнүндө улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын чегара кызматынын 222 аскер бөлүгүнүн Көк Таш чегара заставасынын башчысы Мирбек Султанбек уулу жана чегара жаңжалында каза болгон прапорщик Бекзодбек Юлдашевдин жубайы Гүлхая Кодирова менен жолугушту. Мамлекет башчысы Мирбек Султанбек уулуна ата мекенди коргоочулар күнү менен куттуктап, ага Бишкек шаарынан батирдин ачкычын тапшырды. Президент Садыр Жапаров Бекзодбек Юлдашевдин жубайына дагы бир жолу көңүл айтып, ага жана балдарына ден соолук, узун өмүр каалаган. Каза болгон прапорщиктин жубайына материалдык жардам көрсөтүлдү. Карындашым эсиң барда этегиңди жап, Дөөлөт Сыдыков менен Гүлнур Асанова каймайтышууда. Манасчы Дөөлөт Сыдыков менен дастанчы ырчы Гүлнур Асанова социалдык тармактагы баракчалары аркылуу каймайтышууда. Буга эмне себеп болгонун билүү үчүн эки тарапка тең кайрылдык. Ырчы Гүлнур Асанованын айтымында ал Инстаграмдагы баракчасына Манас атанда Кудай жараткан деген тариздеги билдирүү калтырган. Дал ошол билдирүү Манасчы менен каймайтышууга алып келген. Манас атабызды мисал келтирип сүйлөбөшүм керек тура. Кудай Манас атабызды жараткан десем күмөнү бар окшойт. Манас ата жөнүндө сүйлөбөшүм керек экен кыскасы. Энчилешип алышканбы же Кудай кылып алышканбы бул табышмак. Кыскасы Манас атабызды, сизди жана мени бүт ааламды жалгыз Аллах жараткандыгын айтсам эле талап жатып калышты, дейт ырчы. Ал эми Дөөлөт Сыдыков ырчынын билдирүүлөрүнө жооп берип талашып тартышууга себеп деле жок экенин айткан. Гүлнур Асанова биринчиден мага асылгыдай сага эмне кылдым, экинчиден теңирчи деген эмне? Лексикада андай сөз жок. Теңир деген сөз бар, Кудайдын кыргызча аталышы. Үчүнчүдөн эмнени алдады деп жатасың. Ооба, Гиннеске айтканды калп эле Манас айтты деп жазыптырсың. Ооба, бир эмес эки жолу айттым. Менин айтканымдан күмөн санабай эле кой. Мен айттым, ал жерде Лондон үчүн документтештирүү иштери жүрүп жатат. Ал жерге катталуу оңой олтоң иш эмес. Гиннеске катталуу кечигип же созулуп жатса, ал менден көз каранды эмес. Карындашым, эсиң барда этегиңди жап. Сен экөөбүз бир окуу жайда бирге окуп, бир сахнада жүргөн кишибиз. Манасыма шек келтирбе, кыргыз болсоң Манаска асылба. Менин сага берер кеңешим ушул, деген Манасчы Дөөлөт Сыдыков. Алымкадыр Бейшеналиев Жавам деген 17 медициналык окуу жай кимге таандык? Тизме. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 17 медициналык университетти жаба турган ишенимдүү билдирген. Ал эми медициналык окуу жайларга тиешеси бар олигархтар министрди издеп жатканын айткан. Бул медициналык окуу жайлардын ээси ким? Эскерте кетсек, бул тизме алдын ала маалымат болуп саналат. Окуу жайлардын ишмердүүлүгү дагы текшериле турганын белгилейбиз. Биринчи, Эл аралык Ала Тоо университети медициналык факультети 1996 жылы түзүлгөн. Анын уюштуруучулары Эл аралык сапат билим берүү мекемеси жана Билим берүү министрлиги. Университетте жалпы медицина тармагы боюнча бир кафедрасы бар, медициналык факультети бар. Кыргызстандын жарандары үчүн ал жакта окуу жылына $3300, ал эми чет элдиктер үчүн $4000 турат. Экинчи, Саткынбай Тентишевдин атындагы Азия медицина институту 2005 жылы ачылган. Жалгыз негиздөөчүсү Эркин Тентишев. Институт атасы Саткынбайдын ысымын алып жүрөт. Ал жакта окуган студенттер негиздөөчүнүн атасынын медицина менен байланышы бар жогун билишпейт. Азыр Эркин Тентишев президенттин Чүй облусундагы ыйгар муктуу өкүлү. Институтта 2 факультет, жалпы медицина жана стоматология бар. Окуу акысы кыргызстандыктар үчүн да, чет өлкөлүктөр үчүн дагы жылына $2000 турат. Бирок ал жакта негизинен Индия менен Пакистандан келген студенттер билим алышат. Институт бир нече жолу Чыр-Чатактын чордонунда калган. 2003 жылы ошол кездеги саламаттыкты сактоо министри Дамира Ниязалиева буга чейин аны жабууга аракет кылса, 2014 жылы Билим берүү министрлиги лицензияны токтотуп, окуучулар билим берүүнүн сапатына нааразы болушкан. Үчүнчү, Эл аралык медицина мектеби Кыргызстандын Эл аралык университетинде түзүлгөн. ЮСИА министрлигинин маалымат базасында анын негиздөөчүсү билим жана илимди колдоо бейөкмөт уюм экени көрсөтүлгөн. Бул уюмдун уюштуруучулары 3 адам: Саадат Аюпова, Раиса Казакбаева жана Туратбек Усупов. Ачык булактарда бул адамдар жөнүндө маалыматтар өтө аз. Университеттин сайтында негизинен Индия, Пакистан, Түштүк Корея, АКШ, Улуу Британия, Орусия, Украина, Афганистан, Япония, Непал, Бангладеш, Туркия жана Сириядан келген студенттер билим алып жатканы айтылат. Магистратура, аспирантура бөлүмү дагы бар. 2020-2021 окуу жылы үчүн окуу акысы, кирүү акысын жана ортомчулук кызматтарды эсепке албаганда $4500 түзөт. Ал жака жалаң чет элдиктер кабыл алынат. Анткени бул система мектепте 12 жылдык билим берүүгө ылайыкталган. Ал эми Кыргызстанда андай эмес.
4-чү Кыргызстан эл аралык университетте OSOKG маалымат базасы окуу жайдын директору Елена Савченко экенин көрсөтүп турат. Эки уюштуруучусу бар: мультимедиалык дистанттык окуу институту жана билим жана илимди колдоо уюму. Ачык булактарда бул окуу жай тууралуу маалыматтар өтө аз. Веб-сайттарда, социалдык тармактардагы баракчаларда жогоруда аталган окуу жай МУК алдындагы медициналык мектеп экенин көрсөтөт. Бирок МУК бул эки башка окуу жай экенин билдирген. Кыргызстан эл аралык университети менен байланышууга мүмкүн болгон жок. 5-чи Салымбеков атындагы университет 2019-жылы ачылган жана Аскар Салымбековго таандык. Университет медициналык адистиктерди гана окутат. Индиядан, Пакистандан келген студенттер үчүн иштелип чыккан. Анда бир семестр окуу $1250 турат. 6-чы Авиценна эл аралык медициналык институту 2019-жылы ачылган. Университетте фармакология, стоматология багыттары бар. OSOKG маалымат базасы анын директору Нусуретбек Райымбеков, ал эми уюштуруучулары Нусуретбек Райымбеков, Эркинбек Маматов жана Раза Али экени белгиленген. Университет Туңгуч кичи районунда жайгашкан. Ачык булактардан белгилүү болгондой, Нусуретбек Райымбеков Авиценнадан тышкары интеллект медицина лицейине ээлик кылат. Эркинбек Маматов Камек клиникасынын ээси жана директору. Раза Али тууралуу маалымат жок. Веб-сайтта окуунун баасы көрсөтүлгөн эмес. 7-чи Евразия университети эл аралык медициналык университет. Ал экс-депутат Кубанычбек Жумалиевдин үй бүлөсүнө таандык. Бир нече жыл мурун аталган окуу жайдын директору болуп анын жубайы Ырчы Роза Аманова иштесе, учурда мекемени Эсен Салиев жетектейт. Университеттин негиздөөчүсү имараттарды ижарага алып иштеткен Аструм Берекет ишканасы болуп саналат. Компания Кубанычбек Жумалиевдин уулу Султан Мырзабековго таандык. Университет Анкара 17-1 дарегинде жайгашкан. 8-чи эл аралык медициналык университети. Бул университетте Анкара 17-1 дарегинде жайгашып, Кубанычбек Жумалиевдин үй бүлөсүнүн Аструм Берекет компаниясы менен байланышкан. 9-чу Royal Metropolitan университети директору Турдалы Токтомаматов, уюштуруучулары Турдалы Токтомаматов, Шахзат Хуррам, Осмонбек Туманов жана ИК Medical ЖЧКсы. Ачык булактарда бул адамдар тууралуу маалыматтар аз. 10-чу IBC академиясы 2019-жылдын июль айында түзүлгөн, 2020-жылдын март айында билим берүү министрлигинен лицензия алган. Медициналык бизнес багытында сабак беришет. Мекеменин 6 уюштуруучусу бар. Алар Элмира Исмаилова, Садагүл Дүйшөналиева, Асель Текебаева, Диляра Салимова, Берекет Жак жана профессор Асымбековдун клиникасы ЖЧКсы. Ал эми мекеменин директору Эдил Асимбеков, ал министрлер кабинетинин мурдагы жетекчиси Шамил Асымбеков менен мурдагы вице-премьер-министр Гүлнара Асымбекованын тууганы. Профессор Асымбекованын клиникасынын ээси. 11-чи эл аралык медицина жана илим университетти Али Ихсан жана Софит строй курулуш компаниясы негиздеген. Бул университет тууралуу толук маалымат жок. 12-чи эл аралык илим жана бизнес университети медицина факультети директору Асаналы Кулуев, уюштуруучулары Каганат кайрымдуулук фонду жана автоунааларды оңдоо менен алектенген Дараш Инвест ЖЧКсы. Компания Болот Акматовго таандык. Белгилей кетсек, бул университет студенттерине билим гана эмес, ипотекага батир да сунуштаган. Буга чейин Азаттык радиосу Бишкектеги эл аралык илим жана бизнес университети 2016-жылы ачылганын кабарлаган. Университет эски электротехника заводунун короосундагы ремонттолгон имаратта жайгашкан. Окуу жай бизнес, экономика жана медицина боюнча сабак берет. Окуу акысы болжол менен $2900 турат. 2018-жылы билим берүү министрлиги талапка жооп бербегендиктен лицензияны кайтарып алууга аракет кылган. 13-чү Бишкек эл аралык медициналык институту директору Турсун Мамырбаева, университеттин 6 уюштуруучусу бар. Экс-депутат Алифия Самигулина, Бенитстонун жетекчилери Памир Муратов, Сергей Агарин, Аида Рахимиддинова, Асылбек Иманкулов, Салима Ярова, Юсуф Яров, Нурсултан Оторбаевдер. 14-чү Жалал Абад шаарындагы илимий изилдөө медициналык социалдык институту директору Жаныбай Арымбаев. Институттун 9 уюштуруучулары бар. Алардын 4-өө Айтурган, Исхак, Эрбол жана Бегмай Зулпукаровдор. Бир кезде Ахмат Бакиевдин жакын адамы болгон Мухтарбек Зулпукаровдун балдары. Калган тең негиздөөчүлөрү Сооронбай Жээнбековдун жээни Айжамал Кантөрөева, Эрзат Арымбаев, Элеонора Эшатова жана Симба билим берүү борбору. Бул институтта медициналык бизнес багыты боюнча окуунун баасы 75 000 сомду түзөт. 15-чи Кара-Балтадагы Кыргыз медициналык стоматология институту директору Саяра Музурахунова, уюштуруучусу Мухаббат Токомбаевге таандык Пирогов атындагы медициналык колледжи. 16-чы Ош эл аралык медициналык университети окуу жайдын директору Бибигүл Орунбаева. Университеттин 4 негиздөөчүсү бар. Мухаммед Шоип, Шахид Нур Мухаммед, Рамил Мингазиев, Кымбат Өмүрзакова, Саид Ахмат Мухаммед Васим. Ачык булактарда бул адамдар тууралуу маалымат аз. 17-чи Адам университети, медицина факультети.
Бул Бишкек финанс экономикалык академиясы деп өзгөртүлгөн. ОСО KG маалымат базасы университеттин 2 негиздөөчүсү бар экенин көрсөтүп турат. Жылдыз Сопубекова жана Сарвар Гулам Муждаба Чауткары Гулам Сарвар. Университеттеги багыттардын бири медицина. Бул факультетте билим алуу 49 000 сом турат. Манас аэропортунун жанындагы унаадан эркек кишинин жансыз денеси табылды. Милиция 22 февралда Манас аэропортунун аймагында унаадан жансыз дене табылгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Аталган дарекке Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери барып, унаадан 1982 жылы туулган жарандын жансыз денесин табышкан. Жансыз денени кароо учурунда криминалдык тактар байкалган эмес. Ошол эле учурда милиция кызматкерлери тарабынан унаанын салонун текшерүү учурунда газдын жыты чыккан. Мындан тышкары унааны текшерүү учурунда бир жагы түтүн чыккычка туташтырылган, экинчиси багаждын ичинде бекитилген шланг табылган. Факты Сокулук райондук ички иштер башкармалыгында каттоого алынган.